Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Покровканын тургундары, Тараз областы, Манас району Покровканын тургундары. Бул кандайсыздар? Жакшы, кандайсыздар ака? Эрмектин магазинине буйрса жакшы жаңылыктар келиптир, туугандар. Мына ушундай Wi-Fi роутерлер калбай калган бул жердечи, баягы мен чыгаргандан бери. Анан келиптир бул жака дагы башкачалары. Жакшы варианттары келиптир, мына түрлөрү көп экен. Ар бир үйгө керек нерсе экен да көрсөчү. Мен чыгаргандан бери элдер алып, мына түшүнүп, үйлөрүнө коюп баштады. Любой сим картаны окуйт, бул тамдабайт да. Жакшы экен ошонусу. Эми ар кандайлар келиптир. Анан планшеттер келиптир, детский. Көп тургандай жакшы. Ушундай планшеттер, мындай. Азыр планшеттер көп өтүп аткан экен да, көрсөчү. Ушундай. Эми планшетти түшүндүрүп койсоң бул кандай болот? Саламатсыздарбы, урматтуу Покровка айылынын тургундары. Мынакей бизге ушундай жаңы планшеттер келди, детский. Булардын ичинде YouTube, өздөрүнүн оюндары, Play Market бар, полный, не керек болсо көчүрөсүздөр. Памяти 128 гигабайт. Через Wi-Fi иштейт булар. И бунун ичинде игрушкалар бар, өзүнүн атайын ушу детский игрушкалар, чехолдору менен булардачы. И памяти 128 гигабайт. И будан эң жакшысы балдарга жакшы. И балдар будан мындай эме кандай деп айтсак, взрослый видеолор көрө албайт. Взрослый видеолорду көрө албайт. Ошондой нерсеси менен жакшы да буларчы. Анан ушундай планшеттер келген, 12 чектелген ошон да, чектелген экен. Чектелген. Булар бар, анан 12 оперативка 512 гигабайт. Булар уже клавиатура, мышка, полный компьютер сыяктуу да иштелет да. Ноутбуктай экен. Ноутбуктай болуп кетет. И мындай планшет игровой. Мондай планшет бар, 1 терабайт бул 1000 гигабайт да. 16 оперативный память, 4G, 5G. Ушундайлар келген, Wi-Fi'лар. Ушул бул батарейка менен свет өчсө деле иштей берет. 7 саат, 8 саатка чейин батарейкасы чыдайт. Type-C зарядкасы. И булар деле без батарейки да. 6 антенна и 4 антеннасы менен бар. Баягы сайып коет э. Мен эле колдонуп атам, кальдер коюп коем, бүт тамга жетет да. Анан кааласаңыздар мындай бар. Модем бар. Модем бар, ушундайлар. Бул деле любой сим картаны окуй берет, тамдабайт. Жакшы, буну ошол телефон жа зарядкасына эле сайып коесуңдар. Ошол эле. Ушундай жаңылыктар экен азырынча. Анан дагы бул жактагы жаңы магазин ачылып атат жанына. Буйрса ошону өзүнчө чыгарылыш кылабыз бир күнү. Азырынча ушул Wi-Fi'ларды көрсөтүп коюн деп чагылдырып атабыз. Ишиңе ийгилген да? Рахмат. Келип туруңуздар. Анан да бир жолу биз айтып кетербиз, могу Россиядан, Казакстандан же Дубайдан, башка жактан мисалы конок болуп келген же Кыргызстанга киргендер. Кыргызстанга кирген адамдар болсо, жумуштан келип же болбосо бирөө подарка кылып салып жүргөн болсо, ошол телефондорду бизге алып келип бериңиздер. Биз биякта регистрация кылып беребиз. 30 күнүн ичине чейин бул срок берилген да мамлекет тарабынанчы. Ошолго биз жардам кылып, элге баягы кээ билбей калып атат, телефондору күйүп кетип атат да, иштебей калат да. 30 күн өтүп кетти. 30 күн өтүп кетсечи, биз ошону баягыда бир айтып кетебиз деп унутуп кетпиз да. Ошол жөндө да биз маалымат берип коелук, просто көп элдер билбейт экен ошонучу. Анан телефондор күйүп кетип, орто жолдо жөн эле канча деген акчага чабылып калышып атат да. Буюрса ошондой телефондор келсе, бизге кайрылыңыздар же чалыңыздар, биз ошону түшүндүрүп, бияка алдырып, биз ошол регистрацияны кылып беребиз, элге жардам кылыпчы. Ошондой да болуп калат да. Ошону элге бай айтып, кишине жеткирип. Алар бир айга чейин иштеп берет экен демек, бияка келгенде. Мисалы бүгүн келсе, сим карта салса, булга обязательно СМС келет. Телефонду 30 күнүн ичине чейин же 20 күнүн ичине чейин регистрация кылгыла дейт. Если ошону кылбасаң, бул телефон иштей берет. Болгону телефондун сим карта тартпай калат да, биздечи Кыргызстандын сим картасын. Ошону окутуш үчүн биз регистрациядан өткөрүп беребиз да, элге, кишине жардам болот. А биздин телефондор булар бүт уже законна түрүндө регистрациядан өткөн. И булар запечатанный телефондор. Буларга биз өз гарантия беребиз. Ушундай чет өлкөдө келген телефондор болсо, алга биз регистрациясын элге жардам кылып өткөрүп бергенге даярсыңар. Даярбыз.